Кудайдын чакырыгы 17-июнь. Сиз Кудайга сыйынууда кайрылып, сураган кандайдыр бир конкреттүү өтүнүштү эстей аласызбы? Анан Кудай жооп бердиби? Досумдун айтып бергени менен бөлүшө кетейин. Мен бала тууралуу сыйынган сыйынымды жакшы эстейм, дейт ал досум. Жолдошум экөөбүздүн балалуу болушубуз мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан мен Кудайдан бизге бала багып алуу аркылуу болсо да бала берүүсүн өтүнүп, чын жүрөктөн сыйынып жүрдүм. Жооп алганга чейин 5 жыл өттү. Алгач биздин үй бүлөгө кыз келди. Андан кийин 2,5 жылдан соң уулубуз төрөлдү. Ошол учурда мага өзгөчө жакын болгон окуя 1-Шамуэль китебиндеги төрөгөн Анна тууралуу окуя болду. Ал көз жаш менен сыйынып уул сурап, аны Кудайга кызматка арнайм деп убада бергенин окуганда мен терең таасирлендим. Айрыкча анын Теңирдин алдында узак убакыт бою сыйынганы эсимде калды. Ыйык кызмат кылуучу Эйли аны үнсүз, бирок жалындуу сыйынуусун көрүп, аны мас деп ойлогон. Бирок андай эмес болчу. Анна чын жүрөктөн, жалындуу жана тынымсыз сыйынып жаткан. Кийин ал кош бойлуу болуп уул төрөдү. Ал уул кийин Исрайылдын эң улуу пайгамбарларынын бири болду. Ал ага Шамуэль деп ат койду. Анткени мен аны Теңирден сурап алдым деп айткан. Сыйынуу жөнүндө сөз болгондо, Аннанын өзгөчө сыры бар эле. Мен да аны үйрөнүп алдым. Ал жөн гана болгонун болгондой айтып, Кудайдын алдына келип, убада менен сыйынган. Бүгүн сиз Кудайдан эмне сурагыңыз келет?